Assalamu alaikum туғандар. Мо 4-чү оор больницага зияратка келгем да. Анан оорган ден соолугу жок кишилер оорунун ден соолуктун баркын билет дегендей. Ооргандар өтө көп. Буту сынгандар, кимде болгондор, көзүнөн операция болгондор. Кыскасы айтор көрүп алып мындай шүгүр дейсиң да. Басып жүргөнүңө, дем алып жүргөнүңө кээде ушундай шүгүрсүздүк кылып го. Иламсырап мындай мен жашоом ушундай деп анча эле бир сыноогучу. Адамдар биякта колу кетип атат, көзү кетип атат, мисалы кулагы кетип атат, канча ден соолуктун айрылып атат да ден соолугунан. Ошого карабай. Ошон үчүн туугандар шүгүр дейли. Жана тынчыраак эле жашаш керек. Эмнеге айтып атам? Биякта кайра эле милиция машиналар келип атат да. Кайра милициялар келип атат. Бирөөлөр бир происшествиялар болуп, кырсык болуп, авария болуп, согуш мушташып дейт. Бирөө кетсе бирөө келет экен. Мунун баары эмнеге болуп атат? Ошо жөн жүрбөстөн болуп атат да. Ошон үчүн жашоо чынында кичине оор эле го негизичи. Оор жашоону ошпетип оорулото бербей, тынчыраак, сабыр кылып, анча нерсеге көңүл бура бербей, мондай сууктарды акырын айдап, бир өзүбүздү сактайлы туугандар. Ден соолугу өзүбүзгө керек. Ошол ызы чуу, жанагындай бир согуш могушуп, бирденке болуп кырсыктагандан өзүбүзгө эле мен көп айтып калам го, ошо ден соолугуна көп сабыр кылбасак, ар бир мелочка эле асылып эле, ар бир мелочту эле ойлоно берсек, анда барып ошол нерсе инсульт, инфарктка апарат да. Ошон үчүн туугандар, сабыр кылалы, тынч жашайлы. Аман болуңуздар, оорубаңыздар. Жана Кудайга шүгүр келтирели баардыгыбыз. Алла ыраазы болсун.